Assalamu alaikum dostlar. Мен өткөндө Филиппин өлкөсүндө экинчи борбор шаар болгон Себу шаарындагы бир англис тилин үйрөнүүчү окуу борбор жөнүндө айттым эле. Ошондо кыска убакыт жакшы тааныштыра албадым деп ойлойм. Азыр сиздерге болушунча кеңири айтышка аракет кылам. Жана ошондой эле бизге суроо түшкөн экен. Кайсы англис тилин кайсы тепкичтеги билгендер өтө алат. Жана жашоо ошол жашаган жери кандай, тамак аш кандай, ошол жагында суроолор түшүптүр. Анан мугалимдин айлыгы канча экенин тууралуу түшүптүр. Бул Себу шаарындагы CPILS бул көп өлкөлөрдө болушу мүмкүн. Корея, Россияда да болушу мүмкүн. Бул кичине ошол түштүк чыгыш Азиядагы Филиппин, Вьетнам, Тайвань, Япония, Кытай, Кореяга өтө таанымал окуу борбору экен бул. Мен да ушул университеттен өтүп ошол жака барып окуп калдым. Биринчи бул окуу борборго англис тилин билүүнүн мындай тепкичин айырмасы жок. Кайсы тепкичти билесиз? Бул окуу жайга тапшырганда сизден биринчи күнү тест алат. Ошол тесттин жыйынтыгына карап сизди группага бөлөт да. Биринчи рубен, экинчи рубен, өздөрүнүн рубендери бар. Сиз кааласаңыз интермедиат, ортоңку деңгээл, башталгыч деңгээлден окуп баштасаңыз болот. Ал тесттин жыйынтыгынын аркасында билинет. Анан жашоо шарты кандай? Жашоо шарты ошол жерде тамак аш, жатаканасы, биринчи, экинчи этаж, экинчи этажга чейин окуу жай. Андан тышкарыда бассейн, оюн зоок жерлери бар. Бул өткөндө айткандай эле бир студент менен бир мугалим иштешет да. Эң көп дегенде бир күндө 8ден 5:30 чейин окусаңыз 8 саат, 9 саатка чейин. 9 саатка чейин. Ошондо 2 группа же 3 группада 4дөн анан 8ден окушат. Калган баары бир мугалим, бир студент. Англис тилин билем, каттуу окуйм, каттуу күчөт, англис тилин билүү жөндөмдүүлүгүн көбөйтөм деген студенттер үчүн өтө пайдалуу. Анан бул жерге окуганда сиздер мен билгеним боюнча 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, кааласаңыздар 5 ай, ал өзү сиздердин тандооңуздар. Ошого жараша контракт акчасы да көп көтөрөт. Жатканасы жөнүндө айтайын. Жатканасында ичинде душ, туалет бардыгы жайын ичинде. Бир комнатада 2 адам жашашат. Стол, шкаф бардыгы бар, диван. Тамак ашты 3 маал өзү берет. Ошо жаткан ичинде. Эртең менен, түштө, кечинде. Тамак ашы тандап жейсиздер. Тагын мугалимдин айлыгы боюнча суроо түшкөн эле. Мугалимдин айлыгы Кыргызстан менен бирдей эле деп ойлойм. Мен сурап билбедим. Мен угушум боюнча бир айга $200 ушундай алышат. Ошол Филиппин өлкөсүндөгү мугалимдер. Анан чет өлкөдөн келген мугалимдер бар. Америкадан, Англия жактан келген мугалимдер бар, алар сал кымбатыраак. Эгер бул окуу жайга өтөм деп кызыккандар болсо, ушул суроого ушул видеонун астына комменттерди калтырасыздарбы? Өзүңүздөрдүн контакт номериңиздерди калтырасыздарбы? WhatsApp контакт номериңиздерди калтырасыздарбы? Азыр мына коронавирус бүтүп карантинден кийин абал турукташкандан кийин ушул окуп келем дегендер болсо, калтырсаңыздар мен сиздерге байланышып кандай документтер керек,
бүт сіздерге таныштырып айтып берем. Görüşкөнчө достор.